Салам достор. Достор, кече Данияр Акматов деген экс-чиновник акча алып жаткан жеринен кармалган кабар тарады, видеолор тарады. Эми анын канчалык деңгээлде кандай чындыгы бар экенин убакыт көрсөтөт. Бирок мен силерге бир нерсени айтып коеюн. Президент Садыр Жапаров ошол Данияр Акматов деген бүгүнкү активист, кечеки экс-чиновникке акча карыз болчу. Себеби президенттик шайлоонун астындагы программасын ошол Данияр Акматов жазып берген. Эгемендүү өлкөгө президент болом деген адамдын өзүнүн программасы да жок болчу. Көп нерсеге башы жетпей, бүгүнкү күнгө чейин планшет менен колдонот, билесиңер. Ошол Данияр Акматов президенттин программасында жазып берген көптөгөн идеяларды, ошонун ичинде блокчейн системасын, ошол идеялардын баарын президентке ошол жеткизген. Бул биринчиден. Экинчиден, Данияр Акматов ошол чиновник болуп турганда, агентствонун директору болуп турганда, жетим тоонун сатылып кетишине кол койбой койгон. Макул болбой койгондугунан себебинен кызматтан кеткен. Жана бүгүнкү күнгө чейин ошол майнинг фермаларды ачыктап, алардын иш аракеттерин ачыктап, бардыгын эл аралык деңгээлде булардын өндүрүп жаткан криптовалюталарын жараксыз, керексиз кылам деп аракет кылып жаткан натыйжасында ушундай болду. Ал эми ал айтып жаткан жана сүйлөшүп жаткан телефондогу сүйлөшүүлөрдү монтаждап, кескилеп жасап койсо, оп-оңой иш экенин, өздөрүнө ылайыктап коюу, тууралап коюу, адамды бат эле күнөөкөр кылып коюу бат эле экенин мен ошол кемпир абат ишинен кийин билдим. Өзүмдүн башыман, өзүбүздүн башыбыздан өттү баарыбыздынчы. Ал үндү кескилеп, монтаждап жасап койт экен оңой элечи. Ошондуктан буга ишене бербегиле деп айтат элем да. Негизи эле бүгүнкү бийлик бирөөнү каралап жатса ишениш абдан кыйын да. Бардык жагынан далилдерди алып келип жатса дагы. Ошондой достор. Дагы бир нерсе менен ой бөлүшүп коеюн силер менен. Урматтуу замандаштар, биз прогрессивдүү, билимдүү, тажрыйбалуу, ач көз эмес, майдачыл эмес, кекчил эмес президентке татыктуубуз. Бүгүнкү бийлик бизди кыштан алып чыга албайт. Кыргыздарды кыштан алып чыга албайт, Кыргызстанды. Ошол себептен бизге тез аранын ичинде менеджер, экономист, соодагер эмес, контрабандист эмес, жакшы өлкө башчысы керек да. Элди ойлогон, оор салмактуу, ар ким менен айтыша бербеген, акындарга чейин жооп бере бербегенчи. Анан пансионаттар тууралуу дагы бир нерсеге токтоло кетейин. 4 пансионатты берди. Элдин көпчүлүгү наразычылык билдирип чыкканынан президентибиз эмне кылды? Мынакей деп бир нече пансионаттарды берди да. Алып чыкты аукционго, алгыла да иштеткиле деп. Бияктан айырмасын айтайын. Соттон утулуп калдык деп элди алдап 4 пансионатты Өзбекстанга берди. Өзбекстан бул мамлекет. Ал эми жеке бизнесмендерге берип атат. Бүгүнкү бийликке кайсы бизнесмен ишенет? Садыр Жапаров менен Акылбек Жапаров бүгүн чакан, орто жана ири бизнестердин баардыгын тыйпыл кылып, талкалап бүтүштү. Рейдерлик кылчу жерлерин рейдерлик кылды. Калганын ар кандай жол менен, салык жолу менен, текшерүү жолдору менен басып алып коюшту. Баарын тынчытып, банкрот кылып атышат. Бизнесмендердин баары чет өлкөгө кетип атат. Анан башы иштеген акыл эсинин ордундагы бизнесмен, ишкер бүгүнкү бийликтен бир нерсе алып иштетеби? Сөзсүз түрдө ал пансионаттардын келечеги бар, бирок башка бийлик келгенде. Ошондой бир тонкостарды көңүл бурушубуз керек да, достор. Баарыңарга ийгилик. Кыска эле видеолор кылып турайын, анткени бүгүн элибиз узун видео көргөндөн дагы көп просмотр албайт экен. Баарыңарга ийгилик, достор.